Assalamu alaikum. Барыңыздарға салам. Бүгінгі чыгарылышта тағы 4 чыгарманын колумузда чертилишин үйрөнөбүз. Гүлнур Асанова эжекебиздин аткаруусундагы Сен дегенде аттуу чыгармасын, Мирлан Байеков агабыздын Өксүкөрүн жана Гүлнара Кахарова эжекебиздин Балам аттуу чыгармасын жана Айбек Касымов агабыздын Эң сүйүү аттуу чыгармаларын колумузда чертилишин үйрөнөбүз. Алгач сабакты баштаардан мурун ушул видеого класс басып коюңуздар, эмесе бүгүнкү сабакты баштайбыз. Бул чыгармаларды дагы 4-чү томдон ойногонду үйрөнөбүз. 4-чү томдон ноталарын жайгашуусун баштапкы сабакта үйрөнгөнбүз. Биринчи кылдан си, до, ре, экинчи кылдан ми, фа, соль ноталарын басабыз. Колумузду негизинен ми, ля, ми ноталарына бөлөйбүз. Эгерде сиздин үнүңүз болсо тональность туура эмес болсо, анда өзүңүздүн тональностько жараша колумузду күүлөп алсаңыз болот. Эмесе чыгармалардын чертилишине киришебиз. Сөзү Алымов, Овану, Бактыгылов, Гүлнур Асанова эжекебиздин аткаруусунда Сен дегенде чыгармасынын колумузда чертилишин баштайбыз. 4-чү томдон ре нотасынан баштайбыз. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Андан кийинки өтөбүз. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Андан кийинки өтөбүз. Дагы бир жолу. Андан кийинки өтөбүз. Акыркысын дагы бир жолу. Эми куплетине киришебиз ми нотасынан. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу алалы. Андан кийинки өтөбүз. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу алалы. Андан кийинки өтөбүз. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу алалы. Андан кийинки өтөбүз.
Әр жолы. Андан кейін көтөз. Әр жолы. Эми башынан баштап чарманы толук бир ойнойлу. Эми Гүлнара Ахарова эжекебиздин «Балама» аттуу чыгармасынын комузда чертилишин баштайбыз. Кайгырышты Леон нотасынан баштайбыз. Шуга чейин дайыр жолу. Дагы бир жолу. Андан кийин өтөбүз. Дайыр жолу. Дагы бир жолу. Андан кийин өтөбүз. Акыркысын дайыр жолу. Дайыр жолу алалы. Эми куплетке киришебиз Леон нотасынан. Дагы бир жолу. Эми бир жолу алалы. Андан кийинки өтөбүз. Дайыр жолу. Дайыр жолу алалы. Андан кийинки өтөбүз. Дайыр жолу.
бир жолу алалы. Андан кийинки өтөбүз. Бир жолу. Андан кийинки өтөбүз. Бир жолу. Эми башынан баштап чыгарманы толук бир ойнойлу. Эми болсо Мирлан Боеков агабыздын аткаруусундагы Өксөкөрү чыгармасынын колумузда чертилишин баштайлы. Проигрышты до нотасынан баштайбыз. Проигрышты да бир жолу ойнойлу. Эми бир жолу алалы. Чыгарманы жыртып атканда проигрышты 2 жолу айта алабыз. Бул жерден өзүңүздөр кооздоп кетсеңиздер да болот. Мисалы, чыгарманын чертилишине киришебиз. Ля нотасынан баштайбыз. Куплетин. Бир жолу ушуга чейин. Бир жолу алалы. Андан кийин өтөбүз. Бир жолу. Андан
Андан кийинки өтөбүз. Дайыр жолу. Андан кийин кайра экинчи куплетинде дагы кайталап келебиз да, аяк жагында эле башкача кылып коебуз. Мисалы, аяк жагын бир чертип көрсөтүп коеюн. Экинчи кайталанышында ушундай кылып коесуздар. Дайыр жол алалы. Дайыр жолу. Эми баштан баштап бир ойнолду. Айбек Касымов агабыздын эң сүйүү чыгармасынын колумузда чертилишин баштайбыз. Проигрыштан, ми нотасынан эсе кеттик. Дайыр жолу. Дайыр жолу. Андан кийинки өтөбүз. Дайыр жолу. Эми куплетине киришебиз ля нотасынан. Дайыр жолу. Андан кийинки өтөбүз. Ушуга чейин дайыр жолу.
Дагы бир жолу. Эми бир жолу. Андан кийинки өтөбүз. Дагы бир жолу. Эми бир жолу. Деп чыгарманы бүтөбүз. Эми башынан баштап бир ойноп көрөлү толук. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Мынакей урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылышта дагы 4 чыгарманын комузда чертилишин үйрөндүк. Эмки чыгарылыштарда кандай чыгармаларды үйрөнгүңүздөр келет, ушул видеонун астына комментарийге жазыңыздар жана сөзсүз ушул видеого басып коюңуздар. Эсе кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар.